Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Бүгүнкү президенттиңдин президенттик макамда олтурушунун өзү чоң суроо жаратат. Өзү би, өзү хан, өзү сот болуп, Ошто губернатор болуп олтурду 5 жыл. 5 жылда 5 тыйындык иш бүтүргөн эмес. Аягында күрүк болбогат деп чыккан. Ушул кезге чейин артыман ыркырашат. Эмне кылып койдуң деп. Бизге 60 депутат жетиштүү. Раматылык болуп кетти. Тилекке каршы Элмирбек менен аябай каттуу даярдык көрүп аттык эле. Атамбаевдин артыкчылыгы жана кемчилиги, Жээнбековдун артыкчылыгы жана кемчилиги. Мага абдан каттуу таасир калтырды. Эл өз өкүлүн өзү тандаш керек, өзү шайлаш керек. Партия эмес. Мадумаров эгерде өлкө башчылыгына келсе, биринчи эмнеден баштайт? Бир күн бар революция кыла турган. Мадумаровду каралап баштаса, шайлоонун келишинин белгиси. Ахан Кемсалбаевич, мындай биринчи эле сурообуз. Өлкөдө акыбал азыр жакшы эмес. Баарыбыз түшүнүп турабыз. 3 айдын ичинде карызыбыз 1,5 миллиардка жетти. Экономика 4,5% артка кетти деп атат. Жумушсуздук күч алды. Ушундай акыбалда өкмөт башчыбызды алмаштырдык. Азыркы келеңишеми кандай жаңырды? Эскини эле жаңылап коюшту да. Анан эл нааразы болуп атат, болбойт мыныңыр деп. Ошону укпай бийлик муну өзү деле түшүнүп, бирок ушундай жолго барды. Эмнеге мындай болду? Бизге бычакка сап кишилер жокпу деген дагы суроо жаралат да. Биринчиден Самат жаңы теле долбоор ачып атыпсың. Ошон тушоо кесүүсү болуп атыптыр. Ийгиликтүү болсун. Жакшы көрсөтүүлөрдөн болсун, эл журтка пайдасы тийген көрсөтүүлөрдөн болсун. Эң негизгиси ошол элди ойготууга бир кандайдыр бир салым кошоор көрсөтүү болсун. Эми жана койгон сурооңа мен кайра айта берип шаршем болдум. Сен айтып атасың, эл нааразы. Кайсы эл нааразы? Социалдык тармактарды ачсак, журналисттик коомчулук деле. Эми журналисттик коомчулук дегениңе мен ишенбейм. Журналисттик коомчулук дегениңе ишенбейм. Себеп бир журналистти аябай каттуу жазалап аткан болсо, калган журналисттердин үнү чыкпайт. Мындай кылалы Самат, ооруну дарылоо үчүн жакшы аныктама бериш керек. Анан эл нааразы дегенге дагы ишениш өтө кыйын. Себеп Жээнбеков барган жерде кол чаап тосуп атат. Айланайын өмүрүң өссүн, өмүрүңө береке берсин деп бата берип атат. Алмаз Шаршеновду да ушундай кылып тосуп алып, маңдайынан сүйүп, кучактап, сүрөткө түшүп, аябай мыкты иштеп атасың деп келген ушул эл. Бакиевди дагы көрсөсүз уй жылында туулган экенсиз, Сүткөл, Майкөл жылында болгон экен. Ошон үчүн сиз келгенден бери абдан берекелүү болуп кеттик деп тоскон эл дагы ушул эл. Акаевди дагы аябай элпек, ушунчалык керемет деп артынан калбай чуркап бата бере берген эл дагы ушул эл. Анан жылкы мүнөз болобуз да. Жактырып калган учурубузда дем эле көкөлөтүп Манастан кийинки Манас кылабыз. А кеткенден кийин тепкилеп олтуруп эң акыркы кишиден да төмөн түшүрүп жиберебиз. Ошондуктан эл дегенде бир аз ойлонушубуз керек. Бизде ошондой эл барбы? Бизде ошондой коом барбы? Бизде ошол болуп аткан окуяларга так аныктама бере алчу коом болбосо дагы ошондой бир катмар барбы? Мындайча айтканда эл билармандары барбы? Анан социалдык тармактар дегенде социалдык тармакка ишенип алып канча киши күйүп баратат. Социалдык тармактарда баатырлар көп. Иштебей аткан министрди деле социалдык тармактар акча берип андай мындай кылса көкөлөтүп, кыргыздын баатырына чейин чыгарышып атат. Социалдык тармак деген бул мамлекеттик же болбосо улуттук бир күзгү эмес. Азыр аябагандай жаман бир көрүнүштөр кетип баратат. Ар бир башы көрүнгөн соодагер, саясатчы сөрөй 5тен 10дон жалданма, жүгүртмө, кыйкыртма, сиз айтып аткан
социалдык тармактын өкүлдөрү деген фейктерди пайда кылып алды. Бийлик баш болуп. Жээнбековдердин бир 10-15 ушундай жүгүрүктөрү бар. Эмне сөз айтсаң ыркырап баса калган, себеп мээ куруп калган. Эмне үчүн ушундай кылып атам деген суроого жооп бербейт. Ушуну ушундай кылыш керек. Мына шайлоо келатат, муну жамандаш керек. Тескерисинче баягы өздөрүнчө кичине бир тыйын тыпыр берип койгондор, алардын ичинде министрлер да бар, тилекке каршы. Жаш министрлер бар. Өтө арам жолго түшүп алды. Өздөрүн өздөрү көкөлөтүп, мактатып, анан өздөрү ишенип баштап, эл дагы эки жолу эле чындыкты айтып койгон болсо, ой ушул мыкты, ушул баатыр, ушул жарайт деп, арзан. Аябагандай жаман арзан болуп кетти. Кандайдыр бир топ пайда болуп эле, байларды камаш керек, коррупцияга каршы күрөш керек десе, ой азамат, мына нукура жигиттер чыкты. Муну биз жылдап айтып келатабыз. Мына азамат деп айтырып аткандар дагы Самат мырза, ошол баягы жалданмалар, жүгүртмөлөр. Каттуураак айтсам капа болуп калышса керек, бирок муну 15 жыл башта айттым эле, жуугундукорлор. Ошондуктан реалдуу турмуш менен баягындай виртуалдуу турмушту алмаштырбаңыз. Анда коомго туура эмес аныктама берип калабыз экөөбүз. Демек, көпчүлүк Бороновдун келишине каршы болгон эмеспи деп айтсак болобу? Каршы болгон, жактырган эч ким жок. Бирок ошого өзүнүн көз карашын туруктуу айтып, ошол көз карашын коргоп алчу коом жок деп атам мен. Кандай айырмасы бар? Ашканада олтуруп алып, чай ичип олтуруп, 7 катарынан бери сөгүп, кыйкырып, бакырып, андан эмне пайда? Анда сенин позицияң кайда? Кандай дейсиз? Социалдык тармак дегениңиздерди ачсаңыз эле Жээнбековдон баштап каргабаган киши жок. Бирок жалт этип бара калса эле кол чаап туруп атпайбы? Кандай дейсиз? Же туура эмеспи? Чындык бар. Кечээки сындап аткан Жээнбековду сындап аткан азаматтардын барып оозуна бирдемени тыга койсо эле эртеси мен жаңылып турмун, бул керемет экен деп чыгып атпайбы? Азыр уурлар, Кыргызстандагы уурлар телекомпания ачышып алды. Гезит сайт ачышып алды. YouTube каналдарды ачышып алды. Уурлар, жалаң уурлар ачышып алды. Эки жүгүртмени коюп коет, кечке сайрай берет. Бул жалган нерсе да. Ошон үчүн жанакы фейк деген нерсе бүтүндөй адам баласын башын айландырып бүттү да. Макулсузбу? Берилген суроомо кандай дейсиз? Бул өкмөттүн ушундай маалда алмашышына? Алмашышына мен алмаша элек кезде эле айтканмын. Бул өкмөттүн колунан балекет келбейт. Адамда логика болуш керек. Мына Боронов деген мен билбейм, жакшы да, жаман да деп айтпайм. Бирок Мадумаров бир кезде 10 ай вице-премьер болуп иштеп койгон экен. Ушул кезге чейин артынан ыркырашат. Эмне кылып койдуң деп. Боронов 10 жылдан бери жүрөт. 10 жыл. Бирөө да сурабайт эмне кылып койдуң деп. Эмне үчүн? Кандай дейсиз? Себеп ал жигит коркунучсуз. Бийликке коркунучу жок. Жүрө берет, мында эт менен челдин ортосунда жүргөндөр жүрө беришет. 10 ай Мадумаров бир жерде иштеп койсо, 10 жылдан бери кыйкырып атат. Эмне кылып койду? Бул жигит айтып атат, мен 7 жыл козголбой ордунан өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштедим дейт. 17 жылдан бери биринчи вице-премьер министр. Бирөө да суроо берген жок, эмне кылып койду. Тескерисинче, баягы жалданма депутаттар кече ыйлап, бактылуу болуп, эстери танып кала жаздады го, нашатыр спирти менен өздөрүнө келтирип, ушунчалык толкунданып кетишти кубанычтан. Ар бир нерсени ишеги болот. Сиз эң татыктуусуз. Сиз эң такшалгансыз, эң даярсыз. Кече Абылгазиев турганда эмне үчүн бул сөздү айтпадың? Мухаммедкалый, сен даяр эмессиң, сен түш. Мол, Боронов даяр. Ушуну коелу деп неге айтпадым садага? Логика кайда? Ошон үчүн бул жогорку кеңеш, бул өкмөт, бул бийлик негизинен өз элине каршы, өз элине мындай бир мүртөздүк, мамлекеттин
өлкөнүн өсүп кетишине акылдык тарабынан дагы, тажрыйбалык тарабынан дагы түк эч нерсеге турбаган. Жеке менин өзүмдүн пикиримди сурасаңыз, бул өкмөттүн барбы, жокпу, президенттин барбы, жокпу, парламенттин барбы, жокпу, мага баары бир. Ысык да эмес, суук да эмес. Себеп булардын пайдасына караганда зыяны көбүрөөк. Зыяны көбүрөөк булардын. Эгер элге тоскоолдук кылбай эле койсо, пайдасы тиймек эле. Бирок булар ар бир кадам сайын тоскоолдук кылат да. Ошон үчүн эл деген өзү тийиштүү бир жыйынтыктарды чыгарып алыш керек. Бул жерде мени ойлондурган маселе, ушу эгемендикти алгандан бери өкмөт алмаштыра берип, азыр 31-чи өкмөт башчы болуп кетиптир. Кызыгып, мурдагы союздаш мамлекеттердин өкмөт башчыларынын өкмөтүнүн арасында эч жерде мынчалык рекордтук көрсөткүч жок экен. Эң эле көп Украинада болуптур 18, а коңшуларды алсак Казакстанда 10 өкмөт алмашыптыр, Өзбекстанда таптакыр эле 5 эле өкмөт алмашыптыр. Анан эмнеге эле биз ушундай бат-баттан эле алмаштыра беребиз, байпак алмаштыргандай? Себеби эмнеде? Россияда 20 жылдан бери бир эле өкмөт алмашты. Путин, Медведев. Булар эсепке кирбегенде, Медведев, Мишустин. 20 жылда. 20 жылдан бери бийликте турган кишилерне орус эли эмне кылып койдуң деген суроону койбойт. Бизде бул суроо коюлат. Коюлганда дагы бир кишиге коюлат. Калгандарына коюлбайт. 31 өкмөт алмашса, 31 өкмөттүн бирөөүнө дагы ушул суроо коюлган жок, эмне кылып койду деген. Кандай дейсиз? Баягы күлүгүн чаап жүргөн элбиз биз.